Саламатсыңар урматтуу кыргыз элим. Мен айтып кетейин деген сөзүм бар. Биринчиден ушул машина тууралуу аябай биздин Парвиз деген жигитибиз туура эмес информацияларды алып алып өзүнүн ыкыдасы үчүн, өзүнүн интереси үчүн, өзүнүн лайк үчүн эчтекени угуп укпай эле жаманаттуу кылып алып жатат. Азам деген бала менде иштейт, кузовщик болуп. Анан жаңы жылдан кийин менен машина сурайт БКПка. Анан мен айтам 700 миңге берем сага, 17-жылдык болот. Хорошо деп алат 17-жылдык пулуну. Бирок ошонун 400 миңин берип мага, анан менин көзүмчө сатып берет машинаны. Анан өзүнүн жердештерине сатып атканда эже мага айтпаңыз, бул машинаны мен Мерседес алып атама подарка кылам деген эмелер кетет. Иштеп берем сизге деп. Анан 1 жылдан ашык иштеген үчүн мен макул деп эме деле кылбайм. Ошо менен кетет, атасына машина алып кетип калат Кыргызстанга. Ал жөнүндө вообще такыр сөз айтылбайт, эме болбойт, жөн эле калат. Анан бул теманын башталышы деген мага машинага жалоп түшөт, анонимный жалоптор түшөт машинага. Машина колмо-кол сатылып кетет, штрафтар келет. Штрафтар судебный приставдарга өтүп, менин машиналарыма, менин эмелериме баардыгына арестке түшөт. Арестке түшкөн учурда мен чакырам. Келип, балдар, келип, телефондорун билбейм, телефондорун таппайм, машина 3-4 лицолорго сатылып кетип, зорго Азам аркылуу таап келип, жарым-жартылай штрафтарды төлөп кетишет. Анан эскерттим. Штрафтарыңар көбөйүп кетти, эме кылгыла деп. Анан сатып алган балдар, конечно, сурашпайт менен. ПТСин мен качан Азам менен иш бүткөндө берем деп айтам, ачык эле айтам. Анан Азам чалып, эже мен келип иштеп берем сизге, деп мени ар түрдүү эмелер менен алдап жүрөт. Мен ага ишенип жүрөм. Анан кийин штрафтардан машиналар арестке түшүп калгандан кийин чакырып, ушундай жалоптор түштү, ошону жаап, Азам менен чечип, мага эме кылгыла десем эле, чуркап барып эле Парвиз менен видеого чыгарып, мени ушинтип жаманат кылып чыгарып атат. Экинчи бала жөнүндө мен зарплата албай калдым деген Бексултан деген бала жөнүндө. Ал бала өзүнүн родной, двоюродный инисин сатып, убагында 2 ай иштеп менде 18 подшипникти туура эмес кагып, фирманын машиналарын талкалап кетет. Өзүнүн калган акчасын эсептеп берип, подшипниктин акчасын алып алабыз. Ошол себептен ал зарплатасын албай калат. Бул жөнүндө мен эме кылбайм. Анан Парвиз деген жигитибиз мен жөнүндө мени калптан калп провоцировать эттирип, ар түрдүү агитационный сөздөрдү жаздыртып, өзүнүн айткан суроолорун, өзү мени провоцировать эткен айткан сөздөрүн баарын кыркытыштап туруп, мени жаманаттуу кылып, эл журттун астында жаманаттуу кылып эме кылат. Менин кол астымда 60тан ашык балдар иштейт. 60тан ашык машина бар. Да, очень давно иштешет балдар. Менин билген адамдар, мени көргөн адамдар баары таанып, баары эме кылышат. Менен даже машиналарды уруп, талкалап кеткен учурда дагы мен мындай мамиле кылган эмесмин. Ошо Азам деген балага аялы экөөнү бир 4-5 жолу барып келди окшойт Кыргызстанга. Азамчы ар бир барып келген учурунда билет алып берип аттым. Барып кайра келип атты. Аялына билет алып бердим. Это же все же за мой счет же. Квартирамды бошотуп бердим. Квартирада жашады, регистрацияларды жасап бердим. Алардын баардыгы менде скриншоттору бар, билет алып берип, билеттердин скриншоттору бар, баардыгы магачы ошентип эме алгандардынчы. Ушундай кылган жакшылыгым үчүн, ишенчектигим үчүн, элге мынтип публикага ойноп, мен деп эме кылбаганым үчүн ушундай мен страдать этип, азыр эл астында обсужденияга калып, эл астында ушундай катын экен деген сөзгө калып, мен эл астына чыгып эле мен мынтип сүйлөп эме кылгым келбейт. Мен спокойно, тынч эле иштегим келет. Бул машиналарды бул катын алды, көп конгаттын деп ойлоп жүрүшүңөр мүмкүн. Бул машиналарды мен ушунча машиналарды баардыгын мен кредитке алып, өзүм пешенеттерим менен иштеп алып, акчаларды топтоп алып, таап эме алган заработный деньги. Мен өзүм ата-энеси жок чоңойгонмун. Помимо этого мен өзүм инилеримди, сестренкаларыма жардам берип жашап келатам.
Анан ойлосоңор керек, бул машинча иштеп, машиналарды алдап жүрүп, алдап алып атат деп. Булардын баардыгын мен Россиянын жарандыгы болгондуктан колдонуп, кредитке, лизингке алып, төлөп, кыйналып, балаларымды бакпай, балдарымды кайненеме бактырып, күн бетин көрбөй ушул жерде жыргаганман. Россияда иштеп жүргөн жокмун, ушул даражага жеткениме ошол себепкер. 17-жылкы полонун баасы 700 миңден ашык, февралда тем более наличка сатса дагы 650 миңге алат эле. Мен бул баланы колумда иштеп жүрдү, жакшы бала деп апасын, байкесин тааныганымдыгын үчүн мейли эми ушул дагы ушул байкушта машина болуп калсын деп 700 миңге бергенмин. 700 миңдин 400 миңин берген. Бирок берген дегенде мага машинамды сатып туруп 400 миңге сатып үйрүттүрүп өзүнүн жердештерине кайра атасына Мерседес алып кетип калып атпайбы? Мага эже мен калганын төлөп иштеп берем деп. Мен как обычно өзүмдөй эле көрүп, бул иштеп төлөп берет экен, макул деп эле ушу 1 жылдан ашык иштеген үчүн макул деп койгонмун. И помимо этого ушул жерге акыркы күнү иштеген келген күнү дагы аялын алып келген Кыргызстандан эже деп, мына аялымды алып келиш керек деп апасы өкө. Ханиф эже, сиз деле көрүп атсаңыз керек, көрсөңүз билесиз да, сиз келиниңизди узатып, мага Алтынай жардамдашып коюшуларга деп келиниңизди жумушка киргизип, мына жерде Швеяга регистрациясын жасап берип, эмесин үйүмө, квартирама чейин бошотуп берип, балдарыңызга жардам берип жүргөнүмдү билесиз да сиз. Азыр эми ушундай мени элдин астында бир ушул блогердин эмеси үчүн, статусу үчүн, лайк үчүн, эмеси үчүн мени ушинтип бир байкуш катынды элдин астында баардыгына жаманатты кылып, сени тиз чөгөлөтөбүз деп ар түрдүү зордук, зомбулук сөздөрдү жазып, бул туура эмес деп ойлойм. Бул катын ушинтип көп кеткен деп элдер ойлобосун. Ушунун баардыгын мен өзүмдүн пешене терим менен таап, иштеп, кредитке алып, лизингке алып, иштеп келатам. Ушунча бир 60-тай жакын адамга жумуш берип келатам Россияда. Бирөөнү алдап коюп, же бирөөнү мынтип коюп, бирөөнүн нанын жеп көргөн эмесмин. Наоборот, мени алдап, машиналарымды талкалап кетип, тоноп кетип, арендалардын акчаларын бербей качып кеткен жигиттерибиз канча. Ошолорго дагы мен ушундай мамиле кылган эмесмин. Мейли Кудайга салдым, Кудай бар, болсо берет, болбосо жок. Пешенеге көргөнүн жазам деп. Бул азамдын же ушул парвизге бир ситуацияга түшүп келген, алданып калган бул жигит. Же өзүнүн эле ошондой жаман ою менен мага ушундай эме кылды.